Саламатсыздарбы, ардактуу теле көрүүчүлөр? 7 канал ар дайым кайрымдуу инсандарга жардамын берип келет. Бүгүн редакциябызга кайрылган абалы оор абалда турган Сабыргүл апабыздын үйүнө келип калдык. Биз менен бирге болуңуздар. Биздин редакциябызга 3 баланын апасы Сабыргүл эже жардам сурап кайрылган. Сабыргүл эженин айтымында ал өзү 3-даражадагы артроз менен жабыркап келет. Врачтардын айтымында тез арада операция жүргүзүш керек жана андай операцияны чет өлкөдө жасаган жакшы. Ал эми Сабыргүл эжеде анчалык каражат жок. Анын 6 жылдан бери тапкан ташыгандарынын баары күнүмдүк дарылоого кетип жатат. Учурда абалым оор эле болуп атат. Себеби мен эме 2 тиземе Москвадан нерв токтоткон эме айтышкан 6 айдан 1 жылга чейин деп. Диагноз мурун мага 5-6 жыл болуп калды ооруганыма. Бияктан ревматоидный артрит деп дарылап беришкен. Анан бир аз басып, үйдүн ичине эшиктин астына басчумун. Андан кийин эле кайра ооруп калчу, кайра алып барып, кайра ушинтип эле дарылатып жүрдү балам. Анан акырында баспай калдым, баспай калганда анан бияктан болбой калды, анан Москвага алып барды. Москвага алып барып, анан ошол жактан эмеге Институт академических наук деген эме бар экен, профессорлор, академиктер отурат экен, ошол жака алып барып текшертирейин деп, анан ошол жака алып барып полный анализ, рентген эмелерди бүт эметкенден кийин анан ошол жактан профессорлор консилиум кылып карашты. Ортопед, ревматолог, сосудистичи карап, анан ошол жерден туура эмес лечениядан кеткен, меники көрсө артроз убагында дарылансам, 1-2 степень менен эле жакшы болуп кетмей экен да, уже күчөп кетиптир. 3 степенге өтүп, уже 4кө жакындап калыптыр деп. Анан кичинемдей бул жамбашыма чыгып, анан 3 жеримен сынган, жыгылып. Травма алгансыз. Анан ошол жаш өткөндө баягы ооруп калчу, күн бүркөлгөндө, анан кийин кичине сылтып басып калганда, анан көрсө ошол экинден чашканын башынан желип, ошондон кетип атыптыр да. Анан ал күч келгенде 2 тизеге күч берип, анан көрсө ошондон тизе да кетип, жана аягында баспай калганым ошондон болуптур да. Анан ошентип диагноз коюп беришти. Анан мен сразу операцияга акча болбогондуктан мага эмелерди жазып беришип, ошо нерв токтотканды, анан кийинки 1 неделяда бир сайла турган гормондуу таблеткаларды жазып берди. Анан ошолорду алып эметип аткам, 6 ай кичине жакшы болуп аткам. Анан бүткөндө кайра күчөп атат да. Каарманыбыз бул оору мага уйку бербейт. Эл катары басып калсам жакшы болмок эле. Бирок $20,000 акчаны кайдан табам деп көзүнө жаш алат. Урматтуу кыргыз эли, мен сиздерден суранат элем, жардам берип коюңуздар. Мен да эл сыяктуу баскым келет. Мурун кандай бассам ошондой басып, мен да неберечит эле басып тургум келет. Кыргыз элин бул жерден суранарым, жардам берип коюңуздар. Өзүңүздөр көргөндөй, апабыздын абалы азыр абдан оор абалда турат. Урматтуу кыргыз элим, көп түкүрсө көл болот. Андыктан жардамыбызды аябайлы биз кыргыз элинен жардам сурайбыз.